берилген. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Чапаров Чүй облусуна иш сапарынын алкагында фермерлер айыл чарба кооперативдеринин үрөөнчүлүк жана асыл тукум чарбаларынын өкүлдөрү менен жолугушту. Иш чарага ошондой эле жергиликтүү бийлик органдарынын өкүлдөрү, район акимдери, жергиликтүү кеңештин депутаттары да катышты. Президенттин Чүй облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Эркин Тентишев жазгы талаа иштерине даярдык көрүү боюнча аткарылып жаткан иштер тууралуу маалымат берди. Айыл чарба министри Аскарбек Жаныбеков министрлер кабинетинин айыл чарба кооперативдеринин үрөөнчүлүк жана асыл тукум чарбаларын өнүктүрүүгө багытталган чечиминин негизги милдеттерин атап өттү. Айтымында токтом айыл чарбасын, тамак аш жана кайра иштетүү өнөр жайын, айыл чарба продукцияларынын рыногун мындан ары өнүктүрүү, агро өнөр жай комплексинин экспорттук потенциалын жогорулатуу, агрардык секторду стимулдаштыруу максатында кабыл алынган. Акылбек Чапаров министрлер кабинетинин ичиндеги артыкчылыктуу багыттарга токтолду. Ал белгилегендей, айыл чарба өсүмдүктөрүнүн үрөөнүн сатып алууга 1,5 миллиард сом, сугат иштерине 1 миллиард сом бөлүнгөн. 2021 жылы айыл чарбасын каржылоо 9 программасынын алкагында 10.407 айыл чарба өндүрүүчүсү жеңилдетилген насыяларды алган. Быйылда айыл чарба өндүрүүчүлөрүнө төмөнкү пайыз менен насыя берүүгө каражат бөлүнүүдө. Ошондой эле айыл чарба товарын өндүрүүчүлөрдү жогорку түшүмдүү үрөөн менен камсыз кылууда мамлекеттик колдоо көрсөтүү максатында 1,5 миллиард сом бөлүнгөн. Жолугушуу суроо жооп форматында өтүп, анда айыл чарба тармагын өнүктүрүүнүн актуалдуу маселелери талкууланды. Урматтуу агайын туугандар, мен тапшырманы так койгом айыл чарба министрине. Биринчиси үрөндү чечиш керек, экинчиси сугатты чечиш керек, үчүнчүсү кредит маселесин сиз менен биз чечишибиз керек, финансированияны беришибиз керек, төртүнчү рынок сбытаны бериш керек. Эгерде ушу төртөөнү чечсеңиз, анда мен сиздин болгон реформаңызды баарын колдойбуз деп мына баратабыз да. Жакында эле Таластан коллегиядан келдим. 2 тонна, 2,5 тонна төбүр бурчак алып аткандар 500 килограмм, 800 килограммдан алып атат. Сортировка кылган жерге барып карасам, 30%-ын жаратпай салып атат. Мына канттагылар билет, Кызылчага барганда 8,5% эмес, 12 деп туруп, акырын ар жака ыргытып койгондо. Эмнеге? Үрөндүн маселеси. 21 жылдан бери үрөн жок. Баягы эле киргенин баарын эле кайра эле себе беришкен да. Мына быйыл биринчи жолу үрөнгө 1,5 миллиард сом берди. Декабрда бөлүп бердик да, урматтуу коллегалар.